Казак тилин үйрөнүү үчүн абдан жөнөкөй жана эффективдүү китепти коомдук ишмер Глеб Пономарев жазган. Ал кадимки окуу китептеринен айырмаланып, эрежелерди жана көнүгүүлөрдү баянdoonун ордуна автордун чыныгы турмуштук мисалдарды келтирүү менен тилдин өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүүнү камтыйт. Басылма 86 беттен турат жана казак тилин үйрөнүүчүлөр көп кездешкен 12 негизги теманы камтыйт. Анын ичинде айтылып өзгөчө дыбыштар, үндөштүктөр жана сингармонизм мыйзамдары бар. Китеп ачык жана акысыз. Автордун айтымында бул анын тилди жайылтууга кошкон салымы болуп саналат. Для меня изучение Мен үчүн казак тилин үйрөнүү узак жана оор болду. Албетте мектепте үйрөндүм, бирок анда белгиленген тартип менен эрежелери түшүндүрүлдү. Бул мага түшүнүксүз болду. Ошондуктан мен өз ыктыярым менен үйрөнүүнү колго алдым. Кандайдыр бир курстарды издедим. Бирок тилекке каршы ошол эле жерлерде да мектептеги абал кайталана берди. Мен бир нече тилди билем. Ошондуктан тилчи катары мен бул китепти казак тилин деталдуу талдап, тилди жалпы жана жеңил үйрөнүү баарына жеткире алдым. Мен казак тилин үйрөнгүсү келген казактарды колдоо максатында билгендеримди бөлүшүүгө бел байладым. Бул менин жеке жарандык демилгем.